Эжесиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн Кыргызстандын аялдары парапсихологторго көп кайрылышат деген теманы талкууга алып чыгып жатабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум 2017-жылдын мыкты дарыгери, салттуу дарыгер Орунжан Каратаева, Аалам сырлары долбоорунун финалисти жана парапсихолог Асель Каракойчиева жана алпароочу Назира Айтбекова. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Бул эми баягы кыргыздарда мындай кандай десем, жалпак сөз менен көз ачык деп да көп айтып коебуз. Назира айым, сиз мисалы ошол Аалам сырларын 2 жолу алып бардыңыз. Ошол долбоорду алып барып жатканда элдер менен да көп баарлашып аттыңыз. Ошо парапсихологдор, экстрасенстер менен да баарлашып жаттыңыз. Сиздин оюңузча чындап эле ушу бизде Кыргызстанда аялдар көп кайрылышабы? Негизи эле аялдар эмес, эркектер, айтор Кыргызстандын бардык жарандары эле абдан көп кайрылышат экен. Жаңы ушул Аалам сырлары реалити шоусун баштаганда аябай таң калганбыз. Ар бир адамдын өзүнүн бирден жеке көз ачыгы, парапсихологу болот экен. Ал эмнеден улам деп изилдеп мындай ойлонуп көрсө чет өлкөдө мисалы үчүн психологдор көбүрөөк иштешет экен дагы. Ар бир көйгөйдү психолог менен мындай отуруп, сүйлөшүп, талкуулап чыгарып алат экен. А бизде ишибиз жүрбөй атканда, же кыйынчылык болуп, кыйчалыш болуп, жан дүйнөбүздүн бир ордун таппай атканда көз ачыкка келет экенбиз дагы. Анан алар болсо баягы сүйлөп отуруп, мындай болгон турбайбы, баары жакшы болот, ишиң жакшы жүрүшөт дегенде биз кандайдыр бир плацебо эффектиси иштелип чыгат экен дагы. Анан позитивдүү ой жүгүртүп, буюрса ишим оңолот экен деген ишеним жасап, анан баягы ишибиз илгерилеп, өзүбүзгө өзүбүз ишенимдүү болуп калат экенбиз да. Ошондон улам бизде көз ачыктардын саны көбөйүп атканы ошондон экен. Сиз азыр башында айтып кеттиңиз го, аялдар эмес, эркектер да көп кайрылышат экен депчи. Кандай мындай бизде мындай стереотиптүү ой бар да, көбүнчө буга аялдар эле кызыгат депчи. Эркектер эмне деп кайрылышат экен? Эмне керек экен аларга деп коюмбу? Аял эркектер аларга эмне жетишпейт деп кой. Аял эркектер эми көбүнчө иш боюнча кайрылышат экен да. Эми ишим жүрүшпөй атат, жолунду ачып коюңуз деген сыяктуу. Аялдар болсо үй бүлөсү тууралуу көбүрөөк маселени козгоп кайрылышат экен. Эми менин баамымда эжелер дагы көбүрөөк жакшы билсе керек. Ооба, ошол теманан долансак, Асель эже, сиз канча жылдан бери ушу парапсихолог? Ушул ишке келгениме 18 жыл болду. 18 жылдан бери менин биринчи башында адамдарды арлап, ары менен чактырып, ушуга чейин келген адамдарды, кыйналып келген адамдарды өзүм биринчиден массаж жасатып эле ал кишиге айтып, сен кыйналып жүрүптүрсүң, момундай иштер менен жол жобосун айтып койсом, ошолор өзүгө сүйүнүп кетип калчу эле. Демек башында сизге ден соолугуну биринчи мен башында бейишкирартология иштедим, жалаң эле өзүм ары менен чактырып адамды арлачу элем. Бул Аалам сырына долбооруна чыкканда мен төлөгөчү болуп калдым. Төлөгөчү болуп, адамдардын көйгөйлөрүн чечип, келген суроолоруна жооп берип, мисалы үчүн көбүнчө суроо келгенде да азыр аялдар, жаш кыздар келет. Алардын сөздөрү эмне? Турмушка чыга албай атам, же болбосо аялдар эмне жолдошум менен ажырашып атам, мен 3 балам бар, 4 балам бар деген аялдар келет көбүнчөчү. Ушу 4 баланы карабай, азыр эмне көбүнчө ошо жолдоштору таштап кеткендер. Ушулар азыр эмне банкка карыз болуп атам мен, ушуну кандай кылсам болот деген. Кээ бир адамдар бар, мен больницадан чыкпай атам, эже ооруп атам, жүрөгүм лакылдап атат, мен токтоно албай калдым. Эмне кылам? Кээде адам барасы өлгөнгө чейин барып атам дегендер болот да. Ошолор келип ошондо сен мисалы үчүн ал мен мисалы үчүн ошол экилерге сен ушундай кылып жүр деген өзүмдүн сөзүм менен аларды түз жолго салып койсом, ошого макул болуп, эртеси жакшы болуп калышат. Анан келип кээ бири баягы өзүнүн жолун таппай аткан адамдар бар да. Көбүнчө түшүнбөйт да. Мен түш көрүп атам, мен бүгүн түш көрдүм, мен жаман түш көрдүм деп эле өзүн кайра баарын артка тарта берет да. Наверное, мен бул дүйнөдө жашабайм деген адамдар да болот да. Депрессия калган адамдар. Анан ошолорду өздөрүнүн таба албай аткан эмне себептен ал адамдын кээ бирде касиети болуп калат. Кээ бири жүрөгү түшкөндөн ошондойго пайда кабылат. Кээ бир ошондон стресстен эмне үчүн? Жалаң карыздан,
жалаң банкка каршымын, же болбосо мен ушул көйгөйлөр ушундай, ишим жүрбөй атат деген адам өзүн таштап койгон адамдардын кайра духун көтөрүп, аларды биз жакшы сөздөр менен сүйлөп айтып койсо ошого ыраазы болуп, ошого макул болуп кетет. Булардын өздөрүнүн кээ бирөө болот мындай жолдорун таба албай аткан адамдардын жолун таап берип коебуз да, мисалы үчүн. Ошон үчүн бизге көп кайрылат дейт. Ал жөнүндө аз да кененирээк сүйлөшөбүз. Орунжан апа, сиз айтып берсеңиз, салттуу дарыгер катары баягы адамдар келгенде кандай дарттар менен келишет, эмне көйгөй менен келишет сизге? Эми биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен деген 27 жашыман бери ушул ишти аркалайм. Көбүнчө бул эл менен иштөөнү, эми элдин жан дүйнөсү менен иштейм, ал жан дүйнөсү менен иштейм дегеним мен да аябай кыйналгам бул жолго түшкөнгө чейинчи. Көп кыйынчылыктарды көрдүм, ошол эле учурда ар кандай табыптарды да көрдүм, көз ачыктарга да бардым дегендейчи. Анан ошол өзүм мына ушунча жылдан бери эл менен аралашып, ар бир кишини дарылап жүрүп, эми ушул салттуу дарыгер болдум да, негизичи. Жан дүйнөнү дарылоочу дарыгер болдум. Көбүнчө элден үйрөндүм бардык нерсеничи. Чындыгында элдер кандай көйгөй менен кайрылышат. Мисалы үчүн азыркы убакта кыйналган кишилер көп. Ооба. Өтө көп. Барысы мурдагы убакта биз деген жалаң гана бардык нерсе Кудайдан болот дечүбүз да. Азыр элдер антпай калды. Азыр бирөө мени окутуп койду, же болбосо бирөө мени каргап койду. Бирөөнүн көзү тийди, бирөөнүн көзү тийди, же болбосо бирөө көрө албай атат, же бирөө ушундай да. Эми мен көбүнчө элдер менен иштегенде ушу негативтерди жок кылганга аракет кылам. Ошол адамдан негативди алып, позитивный мындай жолго өтүшүн мындай үйрөтөм да. Анан эзотерика деп коет го, ошого окшоштугу сиздин жумушуңуз, аурасын тазалап. Аурасын тазалап, жан дүйнөсүн. Анан эми ошол адамдар жанагы чын азыр биздин коллегалар, эми бизге окшоп иштегендерден чыгып атат, ушундай кишилер бар экен. Эми элдин айтуусунан билип атабыз да. Барса сени таптакыр өлүмгө окутуп салыптыр деп коюшат. Ооба, ошентпайбы көп коркутушат. Ошентет алар. Чындап эле ошондойлор барбы өлүмгө окуткандар? Эми андайлар окутуп атат деп айтышып атат. Демек ошол кишилер өздөрү окутат болуш керек, негизичи. Ошон үчүн да айтат болуш керек. Мисалы үчүн мен эч кимге өлүмгө окутат деп айтпайм. Себеби дегенде ал ишти мен өзүм жасабайм. Биринчиден. Экинчиден, эми чындыгында эле бардык нерсе Алланын колунда. Эгерде жамандыкты эле ичиңе жамандыкты чогулта берсең, анда сиз өзүңүз абдан позитивдүү дарыгер турбайсызбы? Кээрлер кайра эметип калышат го, өздөрүнө кайрып коет. Мындай баардыгыңыздарга мындай бир суроо. Бизде көп мындай угуп калам, туугандардан да, тааныштардан дагы, интернеттен да көп окуп калам. Эгерде мисалы бир эркек бир аялды абдан жакшы көрсө, ушул буну окутуп алган деп көп айтышат да. Чындап эле ушу окутуп бергиле мага, окутуп алайын деп көп кайрылабы? Ушундай барбы бизде деги окутуп алган деген? Негизи ал окутуп алам деп келишет, негизичи. Кээ бирөө эле келет. Мен бул биздин эмеден көрөм, көбүнчө түндүк жактагы кээ бир энелер келет. Мен кызым менен, уулума келин алып бердим эле, бала сүйөт, балам ысытып берчи депчи. Аба ысытма деп коет. Ысытма деп коет. Анан мен айтам, мен сиздин балаңызды ысыта албайм дейм. Ойлонуңуз өзүңүз, сиз эмнеге түртүп атасыз балаңызды? Андай эч качан болбойт. Просто балаңыз эми кызды сүйбөсө, сиз кантип ал балаңды ысытма менен таңасыз? Акыры кийинки күндө кандай болот? Ал ысытма жасаган балдардын төрөлгөнү кандай чыгат? Мисалы үчүнчү, өз жолун өзү бууйт балдардын. Мисалы үчүн ысыткандар алар жазайт, көп эле адамдар жазайт деп угам, бирок биз андайды жазай албайбыз, жазабыз келбейт да. Просто биз тазалап, кайра алып келип ордуна коюп беребиз алардычы. Анан эми ошондой апалар келгенде ошону жакшылап түшүндүрүп, сиз андай кылбаңыз. Сиз балаңыздын жолун бууйсуз. Бир чети сиз келинди эмне алып атасыз? Андай болбойт. Антпас, айт, биз жакта ысытып жашай берет дейт. Анан башка бирөө кетти да анда ысытып берет турган. Ошондо анан мейли, мен ысыта албайм, анда мейлиңиз, анда өзүңүз барыңыз. Деп анан ошондо отуруп сүйлөшкөндө жакшылап түшүндүрүп берсең, ошол аял түшүнүп ошого кетет кээдечи. Назира, сиз өзүңүз бирөөнү мындай ысытып же мындай окутуп алайын деген бир ой келдиби эле? Ачыгын айтайлы азыр. Баары билип коюшат деп алдабай эле коет. Жок, акыркы учурларда мага ушундай каттар көп келди да. Баягы эми 50 адам болгондон кийин көрмандарың болот ар кандай. Анан мен жолдошум ушинтип менден кетем деп атат, башка сүйгөн кызы бар экен.
анан ушуну окутуп алайын дедим эле, көз ачыктарыңардын телефонун берсеңер деп көп кайрылат да. Мага мен бересиз деп коём. Жок, анан мен аларды урушам да, анан элестеттим. Жолдошуң сүйбөсө, анан окутуп алып, анан жинди койдой кылып, көкмө койдой кылып артыңан эрчитип аласыңбы? Андай, ооба, андай жашоонун сага канчалык деңгээлде кажети бар? Сүйбөгөн адамды тим эле таңуулап өзүңө байлап жашаштын кереги барбы? Ошо келип чыгат аялдардын өзүнө өзү ишенбегениненби же эмнеден? Жок, ал бул суроого мындай да, мен мындай жооп берет элем. Чындыгында ошентип башка аялдарга кеткен эркектер да көп негизичи. Бирок мен көбүнчө ошол келип менден суранган аялдардын өздөрүн күнөөлөйм. Өздөрүнө да айтам да ошентипчи. Себеби дегенде мындай да. Биз күнөөлө эмеспиз. Эми биз акпыз деп кой. Мен өзүмдүн оюмду айтайын да. Мисалы үчүн биздин кыргыздын аялдары көбүнчө мен турмушка чыктымбы, болду. Ошол үйдө жумуш жасашым керек. Күйөөсү келсе дагы баягы бүгүн үйдө тиги жок, баланча тигини алыптыр, бул муну алыптыр, тигини кийиптир, бул муну кийиптир. Тигилер тияка бараптыр деп ошентип атып эркектердин башын ортушат негизичи. Себеби дегенде менде ушундай адамдар болду. Муну мен кайдан билдим? Чын мен өзүм башыман өткөн жок мындай нерсе. Бирок мага келген эркектер да бар. Энелер жөнүндө энелик кызганыч деген нерсе бар. Бар, ооба. Мисалы үчүн баланы төрөйсүң, чоңойтосуң. Чоңойтуп туруп анан кийин эле бирөөгө салып берет. Бул бирөөгө үйлөнөт негизичи. Анан бул энелик кызганычка түрткү болгон көбүнчө биздин балдарыбыз да болот негизичи. Балдар да эми мисалы башка аялды алды, анан ата-энесин апасына көңүл бурбай калды. Көңүл бурбагандан дагы мурда ушунча жыл балаң сени апа деп сени айтканыңды кылып жүрүп, кийин аял келгенде эле ошол аялдын айтканы сөз болуп калат да. Мисалы үчүн ушул проблема менен келген келиндерге мен көбүнчө айтам да. Эмне деп келишет? Эгерде ушинтет да, эми энелер келет, мен келиним, мен баламды окутуп алды. Мага такыр көңүл бурбай калды деп. Аны мен түшүндүрөм ага. Сен бурбай калды эмес. Жаратылыштын мыйзамын ченем. Эми келиниңизге бериңиз. Келин эч качан жаман кылбайт балаңызды. Сизге эми сиз эс алыңыз депчи. Ошолордун чайын ичип неме кылыңыз. Келиндер келгенде айтам келиндерге. Чындап эле психолог катары келишет экен. Энелер мисалы үчүн балдарды чоңойтуп атканда мындай психологиялык жактан даяр болуп чоңойтуш керек экен да. Былай бул Кудай буйрса балам чоңойгондо үй бүлөлүү болуп, очор бачарлуу болуп, өзүнчө болсун. Жакшынакай эле бирөөнү сүйөт, окутпаса деле. Башка бирөөнү сүйгөнгө, бактылуу кылганга акысы бар. Өмүр мен ага мисалы үчүн балаңа аялдын ордун кыла албайсың да эми. Башка аял сөзсүз бош керек, мындай тигиндей деген психологиялык жактан ар бир эне өзүн даярдап, анан үйлөнгөндөн кийин анан кызганбагандай болуш керек экен да. Эжесиңдилер кеп түгөнү. Бизге жаңа кошулгандарга эстете кетейин. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандын аялдары чындап эле парапсихологторго көп барышабы деген теманы талкуулап жатабыз. Бүгүн студияда менин конокторум салттуу дарыгер Орунжан Каратаева, Аалам сырлары долбоорунун финалисти жана парапсихолог Асель Каракойчиева жана алпаруучу Назира Айтбекова. Буга чейин биз азыр айтып келдик. Негизинен аялдар кайрылганда энелердики баягы кызганыч болот экен, ушу баламды ушу келин окутуп алган деп. Келиндер көбүнчө баягы күйөөлөрү үчүн баягы ойлонуп көп келишет экен да. Ошондо менде баягы бир суроо да. Мисалы сиз айтып калбадыңызбы? Баягы дарттар менен келишет деп. Бул бизде мындай бул медицинанын начар өнүккөнүнөнбү? Эмне үчүн ушунчалык көп салттуу медицинага кайрылышат элдер? Же болбосо мисалы көз ачыктарга эмне үчүн көп барышат ушундай көйгөйлөр менен? Бул баягы психологдордун эмеси мындай адистерге кайрылуудан уялышабы же билбейби ушундай адистерге барып эле психологдор менен эле чечип койчу көп нерсе бар да эмичи? Бизде психолог десе псих деген сөзүн алып алышат дагы, уңгусун дагы. Мен жинди болуп калыптырмынбы, ошолорго барып деп аябай кур намыс кылышат, намыс көрүшөт. Мен кантип психологко мен тайып калган жокмун, акыл эсим жайымда деп айтат да. Бизде психолог деген өзү ал кандай дарыгер, ал эмнени изилдейт, ошол нерсе жайылган эмес да. Анан ошол алардын жумушунун баарын анан бул кишилер аткарып калып атат да. Туура. Мисалы үчүн кээ бирде адам баласы кайра ооруп эле көбүнчө жүрөгүм ооруп деп барат да врачтарга. Алар деле көрөт. Кээ бири атайын жиберет.
сиз кыргызчылык көрүп кыргызчылык кылып коюңузчу. Могу сиз ошо жүрөктүн ошондон Биздин жакшы болот доктурлар деп. өздөрү жиберет. Ошолор эле жиберет, мисалы үчүн көбүнчө врачтар жиберет. Сиз келип атасың, баары таза. Эмне үчүн жүрөгүң лакылдайт? Эмне үчүн жүрөгүң кысылат? Адышка берет. Бул жүрөк түшкөндөн да. Мына бизде ошондойлор көп. Кичинекей жаш балдарды улам эле чочуй берет. Алар мисалы үчүн таппайт кээ бирөөрчү. Жаш балдар төрөлгөндө, мисалы үчүн көзүп калган балдар болот. Ошол экенде булар чиренип ыйлайт. Баштарын артты көстөрүп тартыпчы. Ыйлайт, температура түшпөйт, больницага алып барышат. Кээ бир врачтар айтат, сиз кыргызчылык кылып мен далай эле эмелерге барам, детский врач. Мында тескери жагдайлар болобу? Сиз кайра тескерисинче сизге келген элдерди доктурга жөнөткөн. Болот, жиберем. Сен андай болот. Мисалы үчүн келет. Мисалы үчүн эже мен ушундай ооруп атам. Сеники врачтан болот балам. Бизге аргандай болуп түшөт да, өзү менен өзү мисалы үчүн баары түшүп турат да. Сен болуп тур, мага кел, 3 күн кел, пожалуйста, анан 3 күндөн сен врачка бар депчи. Доктурларга кайрылбай эле ушундай баягы алып барып берип анан учет салышат го кет. Эми мындай да. Албайбыз. Мисалы үчүн баягы салттуу деп эмне үчүн айтабыз? Баягы илгерки мурда биз деле чоңойгонбуз, медицина жогунда делечи. Чын медиктер жасаган нерсени биз жасай албайбыз, негизичи. Кээ бир биз жасаган нерсени алар билишпейт да. Ошон үчүн доктурга сөз кайрылуу керек. Бирок эгерде болбой атса, кайра эле андан чыгар дагы башка уколдорду ала бербестен, эми көбүнчө азыр чын жаш балдар менен бизге көп кайрылышат. Себеби дегенде азыркы заман ушундай болуп калды. Элдер жанагы өзүң көргөндөй көптөгөн келиндердин күйөөлөрү Россияга кетип жок. Же болбосо кээ бирлер уже башка жана сен айткандай болуп кетип атышат. Ошентип атып боюнда бар келиндер сыгылат, ыйлайт, анан психологический жактан аябай мындай кыйналышат да. Ошондо балага таасир этет. Азыр балдардын алып келген эле баланы доктурга алып бардыңбы деп сурайм да мен дайым. Алып бардым, эмне деди? Внутричерепный давление дейт да. Эми балдарда давление кайдан ымыркай балада? Ошол энеден өтөт да алчы. Ошон үчүн биздин кыздар эми келиндерибиз жана баягы бул тема неме болуп калды эле, жана айтпай кеттим. Жанагы күйөөлөрүн кызгана бербестен, бирөө окутуп алды деп тияк бияка чуркай бербей, кайненем кызганып атат менден дебестен. Себеби дегенде кайнене экөөнүн ортосундачы, мисалы үчүн энеси айтса, келин айтат да мен айтканымды кылыш керек. Деп ошентет да. Бийлик талашат деп. Бийлик талашат деп. Ал мен келиндер келгенде айтам да, сен эгерде үйүңдө тынччылык болсун десең, күйөөң да кыйналбасын десең, көбүнчө эркектер да кыйналып кетип, ичип кетишет, экөөнөн чарчапчы, кайнене менен келиндер. Башка жолдорго кетип калышып атышат. Ошондо келиндерди мен көп немеге чакырам да. Сен деген эгерде үй бүлөдө тынччылык болсун десең, күйөөң сага жакшы жар болуп, кайненең сага жакшы кайнене болсун десең, эч качан күйөөңдү кайненеңден талашпа депчи. Терең дем ал дейсизби? Күйөөң деген сени жакшы көргөн үчүн сага үйлөндү. Эми колуңан келсе, эне деген бул эне уже бир чети жаш өтүп баратат. Экинчи чети сага үйлөнгөнгө чейин ошо балага мээрин төктал. Ошол энеңе, кайненеңен бүт нерсени сура. Колуңан келсе, апа, мен айтсам укпайт балаң. Сиз айтыңызчы деп ушинтип турсаң, ошондо кайненең сүйүнүп туруп, менин айтканым угат экен. Сөз өтүп турбайбы дагы эле деп. Экөөңөрдө буга караганда мен күчүм бар турбайбы деп. Ынтымак болот да. Бул мисалы үчүн мындай негативный жагынан эмес, позитивный жагынан да. Бул эми сизге сиз баягы өзүнүн сүйгөн жарына, кайненесине болгон кандайдыр бир ичиндеги таарынычын, же болбосо наразычылыгын кайра тескерисинче мындай жакшы сезимге айландыруунун жакмасы экен да. Позитивдүү мындай көз ачыктар чогултуп алсаң арасында ар кандай түрлөрү болот экен. Кана айтып бериңизчи ошондойлорду. Иштешип, мисалы үчүн кастинг жарыялаганда 150 көз ачык келген. Элестетип кой, Бишкектин тегерегинен эле 150 киши келиш. Анан алардын баарын карап отуруп, ушунчалык эми башында мен деле билчү эмесмин, таанычу эмесмин, айырмалай алчу эмесмин. Анан мындай карап отурганда бирөө чынында эле касиеттүү болот экен. Мисалы үчүн өзүнүн касиетин бизнеске баалап мынтип акча кылып алкымын ачпагандарга касиети көбүрөөк жакшыраак болот экен да. Анан жанагындай алкымын ачып, бизнеске салып, акча алыш керек деген нерселердин касиети жоголуп кетеби же касиети жок болуп, мындай психологияга эле салып иштеп калышат экен да. Мындай адамдарды мынтип карап, анан
психолог болуп эле сен азыр мындай болуп атыптырсың, тигиндей болуп атыптырсың деп эле жалпы бир сөздөр менен сүйлөп. ооба, анан тигини ийге салып алып эле ыйлей берет экен да. Анан кээ бирөөлөр болот экен, жөн эле аферисттер болот экен. Кээ бирөөлөр болот экен, жөн эле апендилер болот экен. Иши кылып өз ара көз ачыктар укмуш бөлүнөт экен. Анан алардын баарын карап отуруп аябай эсиме алды дагы. Мисалы үчүн 150 киши келсе, ошонун экөөсү же үчөө эле аябай чынында эле касиеттүүлөр болот экен дагы. Аларды аласың, таланттууларын аласың. А калган 10 кишини чогултуш керек. Калган 7 кишисине болсо жанагы апендисинен, жанагындай аферистинен, шоу жасаш керек да. психологунан кошуп аралаштырып ийесиң да. Эл болсо көз ачык десе эле чуркап эле өзүнүн тагдырын кимге карматып атканын билиш керек деген аңызда ошентип жасадык. Анан булар касиеттүүлөрдү мынтип биргеп карабаса өтө аз экен. Анан ак мактар болуп бөлүнөт экен, кара мактар болуп бөлүнөт экен. Ак мактар болсо бул мындай Куран кылып, ата-бабалардын арбактарына сыйынып, ушинтип жакшы нерсени жасайт экен. Эч качан алар жамандык жасабайт экен. А карамактар болсо, ал жанагы уюштангалар менен, башкалар менен иштешет экен дагы. Алардын мындай адамдарды жанагындай ысытма, суутма, окумай, анан жолун буумай, анан баланчанын мүрзөгө барып топурак-сопурактар иши кылып, жанагындай жаман нерселердин баарын кылгандар ошолор экен. Алардан кадимкидей жаман энергетика чыгып турат экен. Жанына турсаң, чыдай албайсың да, мындай өлө кызыктай болуп өзүң жаныңды коерго жер таппай ушинтет экен. А жакшы адамдар менен тескерисинче ал сени тарттырат экен, жакшы сүйлөшкүң келет экен. Ушундай экен. А биздикилер көбүнчө жанагындай жаман мактарга, кара мактарга барып алып, жолдошун ысытма, суутма окутуп, үй бүлөсүнө бир жаман энергия, кара энергияны сиңирип алат дагы. Анан ал аялдар ошол кара энергия аларга бакыт алып келбээрин түшүнбөйт. Эми жанантип коркутуп коюшуп атпайбы? Жана Назира айткандай кээ бир кишилер ошо мындай баргандарда ойлонушпайт да. Мисалы үчүн, эгерде сен окутуп, ана минтпесең мындай болуп каласың дейт да. Мындай ойлонуп көрүш керек да. Мындай болуп кала турган нерсе ошо түшсө төлгөгөчү, анда сен эмес ким мындай тазалап не кылса дагы ал жакшы болбойт. Ошол боюнча калат да негизичи. Мындай нерсе бар экен. Жараткандын ал сен жараткан жана тагдырыңда ушул нерселер бар. Көп нерсени мындай башка жөн эле өзүң окшогон эле бир пенделерге барып эле анан укмуш тагдырымды өзгөртүп сал деген нерсе туура эмес нерсе. Эми болбогон нерсе. Ошон үчүн аябай тагдырымды укмуш өзгөртүп салат деп ишенип эле анан чуркай берүүнүн эч кажети жок. Анан аялдарга айта кетчү нерсе, сүйгөнүмдү же жолдошумдун мээсин тегеретип бер, анан балеле өлөлө деген нерсе дагы болбогон кеп. Ал сөзсүз түрдө эртеңки күнү силердин үй бүлөңөргө, өзүңөргө эле зыяны тиерин ишенип койгула. Анан дагы айта кетчү нерсе, касиет деген нерсе бар. Бул сыйкыр дүйнө деген нерсе бар экен. Мен өзүм күбө болдум. Бирок ошол нерсеге эшигин ачып, мындай кирбеш керек экен, ал кооптуу дүйнө экен. Ал дүйнөнү билген адамдар гана ал дүйнө менен алек кылбаса, жөн эле адамдар биз барып эле ошол нерсеге баш багып берген туура эмес нерсе экен. Андан бир аз алысыраак болуш керек экен деп калдым мен. Ар ким өз ордунда эле отурушсун деген. Өз ордунда. Ооба, анан бирөөнүн адам баласынын тагдыры менен ойноп эле анан чуркай берүүнүн кажети жок экен. Негизи бул эми ар ким ар кандай түшүнөт, ар ким ар кандай ойлойт. Бул негизи касиет деген күчтүү, бар нерсе илгери апаларыбыз умай эне деп төрөбөгөн аялдар төрөткөн, жүрөк көтөргөн, эки эле оору болчу, баш оору, ич оору деп койчу илгери. Бал апалар болсо бизди мисалы үчүн азыр аларга сук менен көз тийлик кошулбатты. Кычкач деп койчу. Ошо менен чокко салып учуктап койсо баш басылып калчу. Табагыңды көтөрүп койсо тамагың басылып калчу. Ошо мына ушул эми бизге эми келатат да ушуларчы. Илгертен келаткан. Төрөбөгөн аялдар төрөткөн апалар, бүү апалар болгон негизичи. Жанагы илгери биз айылда бир апалар, ата бар эле, алпамыш болду деп койчу бизде атабыз. Биздин мен 11 туган болсом, 11 туганда бизде аркап деп коет. Аркап дегенде булар догдурга алып жөнөйт.
арасычы ауырып калып деген ал эмне себептен бала чочуп калганын ауырып калыптыр. Ошондо молдоо деп коет да, мисалы үчүн. Азыр молдоолор дагы бар. Ошолорго окутуп койсо, бир ауырып калган дегени калып калыш керек да. Мисалы үчүн илгери ошентип эле биз окутуп койсок айыгып калчубуз. Андай жаш балдар чочуй берсе, жүрөк көтөрүп койсо айыгып калат. Демек бул нерселерди дагы бар нерсе, бул нерселер төрөбөгөн айтып, кээ бир болот, мен үйүм оор, үйлөр бар да. Мисалы үчүн мындай айтат да, койчунун таягынан келиндин башынан деп коет. Келин үйгө келсе, ырыскы берекелүү келин болот дейт. Келиндин келин үйгө келгенде, ушинтип биз азыр карызга баттык, ойго куя биз ушинтип калдык, ушу келин алганда жыргабай калдык деген ал келиндин эмесинен. Кара жолтой келин экен деп жаман кылышат. Жок, кара жолтой. Аны бир оюнчу отуруп сөз кылабыз, ал жөнүндө мен дарман көп деп койбойм. Андайлар мен жыйынтыктай берели. Анан жана кээ бир үйлөр өтпөй атпайбы? Аны дагы келишет, үй өтпөй атат деп. Ал үй мурунку бирөө келет да, мен ушул үйгө келген жакшы болбой калды, мен ушул үйгө тургум келбейт деп айтканда, ал үй мурун эле карызга келген үй эле да. Карыз болуп ичи ооруган үй. Ал үй өтпөйт, пока тазаламайынча. Мына ушундай көйгөйлөр бар. Кээ бир айтат, машинам кайра эле бушла берет дейт. Машиненин дагы өзүнүн эмеси бар да. Дөтү бар да. Машина болсо, кээ бир машинанын ээси болгон башында. Кандай машина келди? Куран окучу машина. Ал экинчи келген хозяин андай кылбайт да. Кирди, ичти, өз билгенин кылып жүрөт. Ал машина сүйбөйт деп коет. Ошондо жана машина кайра бушла берет. Жо, мистика болуп кетти го. Анда ушу менен акырындап жыйынтыктай берели. Демек, неме кылып калып айтып койгом. Эми мен биринчи эле ушу кыргыз элим аман болсун деп тилейт элем. Алла таалам ушу биздин элибизди, кыргыз элди жаман көзүнөн сактасын, жаман сөзүнөн сактасын, куру дооматынан бейажал өлүмүнөн сактасын, эч качан жамандык болбосун. Ошондой эле баарыбыз мындай бүт кыргыз элин, эң баягы кыргыз элине кайрылат элем. Биздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Эч качан тигинтип берди, жана Назира айткандай, тигинтип берди, минтип берди, анан бул минтип атат дебестен, өзүбүз дайым мындай позитивный болуп, жакшы нерселерди ойлонуп, жакшы нерселерден тилек кыла берсек, сөзсүз жакшылык болот. Жаман нерсени бирөөгө кааласаң, даже душманыңа дагы Кудайым ушуга ыйман берсе экен, ушунун көңүл мындай ички дүйнөсү тазарса экен деп тилесек, ошондо бизге жакшылык келе берет. Элибиз аман болот, үй бүлөбүз да тынч болот, балдарыбыз да аман болот. Чоң рахмат. Чыгарылыштарыбыз аягында мындай каалоо тилектер менен аяктайт да. Анан биз айта берем, ушу тойду сүйгөн адамдар биз баары аягындап келе кайра каалоо тилек менен бүтүрүп коебуз депчи тойдо отурганбыз. Бирок ал тамаша. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Мен дагы үмүттөмүн, бизди көргөндөр бир аз болсо да ойлонуп, балким кээ бир майда чүйдө көйгөйлөр болсо, аларды балким бир өзүнүн ой жүгүртүүсүн же мындай күнүмдүк жашоосундагы баягы жүрүш турушун балким өзгөртүү менен жакшырта алаттыр, баягы ар кандай эмелерге чуркап жүрө бербейчи дегендей сөз да. Ошо мен да көп сөйлөбөй бүтүрө берейин эми. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы айымдар, аялдар чындап эле парапсихологдорго көп барышабы деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда менин конокторум 2017-жылдын мыкты дарыгери, салттуу дарыгер Орунжан Каратаева, Аалам сырлары долбоорунун финалисти жана парапсихолог Асель Каракойчиева жана алып баруучу Назира Айтбекова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилерге бел угуңуз.